оорулары жөнүндө жана медицинада кандай лечение кылабыз, сибирское здоровьенын продукцияларын пайдаланып келесиң, сен билем, ошолордон эмнелерди, кайсыл продукталарды айкалыштырсак болот? Микрофон сенде анда. Макул, саламатсыздарбы баарыңыздарга? Менин атым Белек, фамилиям Токторов. Өзүм ошо кесибим боюнча эндокринолог врачмын. Мен азыр эстесем эч ошо эндокринология боюнча сибирский здоровьеда көп неме кылбаган окшойм, көп кеңири айтпаган окшойм. Азыр бүгүн кичине даярданып атып, көп нерсе эсиме түштү да. Бүгүнкү анда тема ЗОП боюнча экен. ЗОП боюнча сиздерге мен бул тема өтө көп, бирок колумдан келишинче сиздерге түшүндүргөнгө, мындай кеңири түшүндүрө турган, элдин тилинде дагы түшүндүрө турган кылып түшүндүрүп бергенге аракет кылайын. Анда мындай, ЗОП деген эмне? ЗОП деген оору, бул биринчи эле суроо бергенде, ЗОП деген оору, көбүнчө ЗОП эмне, бул кыскартылганбы, ар ким ар кандай түшүнөт. ЗОП деген эмне? ЗОП бул биздин орусча айтканда щитовидная железа, кыргызча айтканда калкан безибиздин чоңоюшу же болбосо өзгөрүүсү деген маанидеги оору болот. Ал кандай оору, эмне болуп атканы, ал жерде бир канча оору бар, бирок ал жерде ошол калкан бездин структурасы бузулгандыгы, же өзүнүн размери чоңойгондугу, же кичинерип кеткендиги, же өзгөргөн деген маанини түшүндүрөт. Ошонун баардыгы ЗОП деп айтылат. Ана ЗОП деселер уже болду, тамакта ушундай болду, буга только сразу йод иче коюш керек, мындай кылыш керек деп чуркаш эмес. Болгон биринчи нерсе ошого оорунун өзүнүн эмеси ушул калкан без бузулушу деп айтылат да. Анан кийин буну основной биз эки түргө бөлөбүз. Основной ЗОПту эң өйдөдөн бөлгөндө эки түргө бөлөбүз. Эндемикалык ЗОП, анан кийин спорадический ЗОП деп айтылат. Бүгүнкү күндө тоолуу мамлекеттерде жашаганыбыз үчүн чындыгында буну көбүңүздөр билесиздер, ошо йоддун жетишсиздиги бир эле бизде эмес, кайсыл Европада тоолуу өлкөлөрдө, Түштүк Америкадагы мисалы Анды тоосу бар, ошол тоолуу өлкөлөрдө эндемикалык зонада чындыгында йоддун жетишсиздигинен ушул ЗОП неме эндемический ЗОП менен адамдар страдать этип урушат бүгүнкү күндө. Ошонун ичинде Кыргызстандагы ошол оору менен ооруйбуз. Көп адамдар ооруйт бизде дагы. Анан кийин бул основной бөлгөндө экиге бөлдүк. Ал эми морфологический жактан бөлгөндө үчкө бөлөбүз. Диффузный токсический ЗОП бир түрү, экинчи узловой ЗОП экинчи түрү, анан смешанный ЗОП деп туруп үчкө бөлөбүз. Основной оору ЗОПтун өзүнүн бөлүнүшү ушул үч нерсе. Хоть бул ошол түргө эндемический ЗОП деп да кошулат. Бул эндемический ЗОП үстүнөн айтылып атат. Ал эми бул жерде диффузный токсический ЗОП, узловой ЗОП, смешанный ЗОП ошо эндемический ЗОПтон же болбосо ошо спорадический ЗОПтон пайда болгон нерселер болот да. Ошол эле диффузный токсический ЗОПту бүгүнкү күндө болезнь Грейвса, болезнь Базедова, гипертиреоз, болезнь Плаяни деп айтылат бүгүнкү күндө. Диффузный токсический ЗОП. Анан ошол эле маалда ошо аутоиммунный ооруларны, бул жөнүндө дагы мен айтып берем, аутоиммунный ооруларына дагы именно диффузный токсический ЗОПтун тиешеси бар болот. Анан кийин бул оорунун себеби, основной себеби бизде гормон, калкан бездин гормонунун бузулушу же болбосо көбүнчө көбөйүп кетишү деген нерсе болот. Бул тироксин деген гормон, бул Т4 деген гормон, анан тиреотиронин деген гормон, бул Т3 деген гормон. Ошол гормондордун көбөйүп кетүүсүнөн калкан бездин функциясы бузулат. Ошондо диффузный ЗОП деп айтабыз. Анан дагы көп булар токсический болгондо уу бөлгөн ЗОП болуп туруп ушундай бөлүнөт. Эми симптомдорун көбүңүздөр угуп эле турсаңыздар, билсеңиздер керек, сердечный аритмия, жүрөгү ойногондугу, тахикардия, давлениясынын көтөрүлгөндүгү, арыктагандыгы,
Анан кийин олигоменория или аминорея деген диагноз бар. Бул менструация секин аз келип аткандыгы, аял кишилер же болбосо вообще токтоп калгандыгы деген диагноздорго, ошондой немелерге алып келет. Көп тердөө, бул гипергидроз дейбиз. Анан анифомикоз деген диагноз бар. Бул тырнактардын бузулушу. Ошого дагы алып келет. Тремор, баягы постоянно кол калтырап титирегендер, общая слабость болгон, головной боль, бессонница, уйкусуздуктар, анан кийин экзофтальм, ошо көздүн чоңоюшу, ошол нерселердин баардыгы азыркы мен айткан диффузный токсический зобтун кесепети, ошонун болгон осложнениялар ушундай болот. Кийинкиси узловой зоб боюнча. Узловой зоб бул калккан бездин калккан бездеги өсмөлөрдүн баардыгын биз узловой зоб деп айтабыз. Ал жерде ар түрлүү өсмө болот. Өсмө деселе бир калыпта элестетишет, бирок ар түрлүү өсмөлөр болот. Ал жерде эндемический узловой зоб деген бар, солитарный узловой зоб деген бар, анан кийин многоузловой зоб деген бар да. Анан кийин коллоидный кистозный узловой зоб деген бар. Бул жерде биз бүгүнкү күндө Кыргызстанда 60% эндемический узловой зоб менен оорушат. Именно ошо йоддун жетишсиздигинен калккан бездин функциясы бузулуп, анан ошол жерге образование пайда болуп, ошондон страдать этишет. Бүгүнкү күндө бул өзүнчө калккан безге өскөн отдельный без болот. Андан сырткары солитарный узловой зоб деген бар. Бул бир жерде эле фөлгө окшош болуп туруп эле бир жерде болгон безди айтабыз. Бул дарыланышы жеңил болот. Анан кийин многоузловой зоб бүгүнкү күндө аябай көп кездешип атат. Общий эле ар жеринде көбөйүп, уже көбөйүп кеткен, ыйлаткаларын көбөйүп кеткен деген. Анан коллоидный кистозный зоб деген бар. Коллоидный кистозный зоб деген бул ошо эле кистозный образование, бирок коллоидный болгондо ичинде суюктук бар деген зоб болот. Анан кийин аденома щитовидной железа, бул доброкачественный болот. Аденома щитовидной железа деген дагы аденоматоз щитовидной железа деп туруп бүгүнкү күндө коюп атабыз. Доброкачественный болот. Бул дагы ушу узловой зобторго кирет. Бул дагы. Анан кийин бул жерде лечение, бул узловой зобто эми ар ким ар кандай болуп, бир эрежеси боюнча эгер өтө чоңоюп 3-чү степенден өткөндөн кийин сөзсүз түрдө оперативный лечение деп айтылат булардын баардыгы. Бар иде. Өчүрүп коесузбу микрофонуңузду, Сураныч? Тоскоолдук кылып атасыз сиз. Микрофонду өчүрүп коюңузчу. Кечирип коюңуз белек. Так, кийинки бул основной биз диффузный зоб менен узловой зобду билип алдык. Эми смешанный зоб деген бул ошо экөөнүн эле аралашкандыгын смешанный зоб деп айтат. Бунун деле симптомдору, немелер баардыгы окшош болот. Бул дагы бүгүнкү күндө кеңири Кыргызстанда кездешип калды. Андан кийин кийинки дагы ошо калкан бездеги нарушениялар боюнча айтсам, гормондордун бузулушунан анан гипотиреоз деген менен тиреотоксикоз деген дагы бир эки оору пайда болот бул калкан безде. Гипотиреоз деген диагноз калкан бездеги гормондордун жетишсиздиги деген диагноз болот. Бүгүнкү күндө бул гипотиреоз дагы көп кездешет. Бунун көбүнчө тубаса калкан безинин гормондорунун жетишсиздиги, же болбосо тиреоидит деген диагноз бар. Калкан бездин өзүнүн шамалдоосу, сезгенүүсү, тамакка йоддун жетишсиздигинен, калкан безин хирургиялык жол менен, мисалы үчүн узловой зобторду операция алганда, щитовидная железанын көп бөлүгүн алганыбызда хирургический жол, ошондо да сөзсүз түрдө гипотиреоз болуп калат. Анан кийин эутроидный гормондун жетишсиздигинен гипофизден бөлүнгөн тиреотропный гормон көбөйүп кетет. Обычно бул ооруда ТТГ деп айтабыз. Көбөйүп кеткенден кийин биз эутроидный гормон сырттан бергенге аргасыз болобуз. Бул уже гормонозависимый диагноз болот. Гипотиреоз деген диагноз. Бүгүнкү күндө бул дагы аябай көп кездешип атат бизде Кыргызстанда. Анан кийин
стереотоксикоз деген диагноз ошо баягы мен айткан диффузный токсический зобдогу эле аутоиммунный оору болот. Бул дагы ошол эле ооруларды кездештирет, бирок мында баягы мен айткан Т3, Т3, Т4 гормондордун көбөйүп кетүүсү дегенде болот. Анан кийин эми калкан бездеги оорулар бир эле штайный железа десе эле бир эле зоб деп эле элестетишет. Андан сырткарда бул жерде оорулар бар, ошону дагы алдын алышыбыз керек, ошону дагы билишибиз керек. Баягы мен айтып аткан аутоиммунный тиреоидит деген или тиреоидит Хашимото деген диагноз бар. Бул ошо калкан бездин сезгенүүсү деген диагноз. Бул өтө жаман кездешет. Көбүнчө ушу тиреоидит Хашимотону тиротоксикоз деген диагноз менен диффузный токсический зоб менен алмаштырып алышат. Ал өзү воспалительный процесс болот именно калкан безде. Кийинкиси микседема деген диагноз. Бул баягы мен айткандай гипотиреоз, азыркы гипотиреоз ошо гормондордун жетишсиздигинен, эутроидный гормондун жетишсиздигинен денеде шишиктин пайда болуусу деген, буттары, колдору ишип, аябай отек болуп, обмен веществ бузулган диагноз болот. Микседема бул дагы бизде кездешет. Микседема дегенде да көбүнчө микседеманы кое албай, гипотиреоздун өзүн гана лечение кылып калат да, микседеманы дагы жакшы лечение кыла албай калат. Ошон үчүн именно ушул оорулар болгон сөзсүз түрдө специалисттин өзүнө, эндокринологдун өзүнө көрүнгөнүбүздө туура болот. Анан кийин кретинизм деген диагноз бар. Бүгүнкү күндө бул диагноз азыр анча коюлбай калды, бирок мурунку маалда кездешет болчу. Бул дагы именно ошо гипотиреоздой гормондордун жетишсиздигинин натыйжасынан умственный, анан физически өспөй калат. Бою да өспөй калат, анан умственный да асталык болуп калат. Бул дагы именно ошо калкан бездеги гормондордун жетишсиздигинен болот. Бул основной мен азыр айткан 3 диагноз, булар ошо калкан бездин оорулары. Андан сырткары рак дегенде биздин элдерибиз жүрөгү чыгат. Чындыгында рак штавидный железа деген да диагноз бар. Это не зоб, бул отдельный диагноз болуп атат. Рак бүгүнкү күндө мен өзүм практикамда дагы кыйла адамдар чыгып атат, кыйласын операция кылдырып атабыз. Операциянын анализдеринде ошо карцинома, основной карцинома рактын түрү кездешип атат. Штавидкада папиллярный, фолликулярный рак деген бүгүнкү күндө 90% узловой зоб образование болгону биз андан анализ алып ошону текшергенде бүгүнкү күндө папиллярный, фолликулярный рак или карцинома 90% кездешип атат бүгүнкү күндө. Бирок ошол эки түрү папиллярный, фолликулярный да эки түрү дарылар болот. 90% айып кете турган, злокачественный турган, айып кете турган түрү бар. Андан сырткары медулярный рак деген диагноз бар. Бул уже 90% айыкпайт, 10% айыгышы мүмкүн, 90% айыкпайт, метастаз берет, сөзсүз түрдө адамдын өмүрүн ала турган рак болот. Бул дагы именно калкан безден келишет. Анан кийин анапластический рак деген бар. Бул анапластический ракта эми бул китепте жазылышы боюнча 100% адамдын өмүрүн алат, 1 жылга жетпестен адамдын өмүрүн ала турган рак. Бул өтө 0,001% кездешет. Дүйнө планетада көбүнчө радиоактивный жерде иштегендерде кездешет. Бизде дагы редко кездешип калат. Мен бир практикамда болгон, Майлы суу шаарынан бир адамда ушул рак койгон. Kokon жок. Ушул оорулар дагы Мен жедим бул. Айнагүл, микрофон. Айнагүл. Микрофон. Микрофон. Ди кара. Так, кийинкиси. Анан бул оорулар основной ушо. Калкан бездеги оорулар ушо аутоиммунный тиреоидит, микседема, анан кийин кретинизм, рак штавидный железа деп ушул ооруларды коебуз. Эми основной лечениясында зоб дегенде баягы ошол диагноздор коюп атабыз, булардын лечениялары эмне болот? Гормон жетишсиз болуп атса биз гормонотерапия кылабыз, гормон ашча болуп атса аны блокировать эткенге лечение кылабыз. Узловой зобторду, анан онкологический болуп аткандарды метастаз болгон болсо толугу менен удалениега кетет. Эгер метастазный болуп аткан болсо уже химиотерапия кетет. Бул уже пайда болуп, уже беспокоить этип аткан дагы нерсе. Ал эми профилактика
жүзүндө мына бизде эмне Сибирский здоровьяда ушу профилактиканы ушуну алдын алганга ушул нерсеге чындыгында 100% продукцияңыздар бар, продукция бар Сибирский здоровьяда толугу менен ушунун алдын алганга и профилактика кылганга болот да. Бул жерде калккан без өзү эмне иш кылат деген вопрос. Мен эми үстүндөн айтып өттүм, эми эмне иш кылат. Бул биздин мындайча айтканда шеф поварыбыз болот. Организмде бизде шеф поварыбыз болот. Анан ошол эле маалда шеф поварыбыз болот дагы, анан бизге жеген белокторду, жеген питаниябызды, жеген биз эмнелерди жеп, эмнени ичкен болсок, ошолордун баардыгын организмге камсыз кылып бере турган, сен бул жакка барасың, сен бул жакка барасың деп полный камсыз кылып бизди обеспечить эткен. Андан сырткары бир нерсе көңүлүбүз бурганда, бир нерсе көңүлүбүз чөккөндө, көңүлүбүз көтөргөнгө бизге ошого үстүндөн бизге жардам берген, мындайча айтканда, биздин бирден бир эң башкы башкара турган бир орган болот, штайный железа. Анан биз буну йод деп эле постоянно, йодтун эмне үчүн буга йодтун кереги деп айтышат. Деңиз деңгээлинде, деңиздин боюнда жашаган мамлекеттерде ушул калккан бездин рактан башка мына зобко байланыштуу оорулар менен оорушпайт. Себеби абанын ошогу деңиздин абасы бриз деп коебуз, ошонун өзүндө толугу менен йод камсыз болгон үчүн ошо менен дем алат экен. Йод бүгүнкү күндө жер жүзү боюнча эч жерде кен байлыкка окшоп же бир немеге окшоп эч жерден казып алынбайт. Мисалы көмүрдү казып алабыз, башка минералдар казып алабыз, топурактан көп нерселер алабыз. Именно йодду биз эч жерден албайбыз. Себеби бул только ушундай жара алган нерсе экен, бул деңизде каттап алып, абага учуп, ошо абанын составында Бүжамал, кондо өчүрбөсүзбү? Бүжамал. Рахмат. Так, анан йоддун именно бизде жегенден кийин, тамак жегенде акасы көп токсиндер, көп уулуу нерселер, көп нерселер болот экен, но ошонун калккан бездин иштеши, ошол жерде фильтрация кылган, гормондор бөлгөнгө бул малейший гана бизге йод керек болот экен. Өзү бир адамга бир жашоодо порошок түрүндө алганда бир чай кашыкка жетпеген йод бизге керек болот. Постоянно мындай нерсе эмес да. Анан биз буну көбүнчө питаниядан, тамак аштан алабыз, дем алган абадан алышыбыз керек. Тилекке каршы бизде баягы айткандай эндемикалык зонада болгон үчүн бизде абада йод жок. Ошон үчүн питаниядан алышыбыз керек. Питаниядагы деңиз продукцияларынан көбүрөөк алабыз, бирок тилекке каршы бизде Кыргызстанда деңиз продукцияларын дагы аз колдонобуз. Көп колдонбойбуз чындыгында. Анан ошого дайыма йоддун жетишсиздиги бизде кездешет экен. Бирок чындыгында статистика барган сайын ошо келиндер боюнда болгондон баштап йод берип атабыз, назначение кылынып атат, профилактика айтып атат, туздары йоддоп атат, баардык нерселер болот, бирок эч улучшение болбой атат да. Неме азаюу, зобтун бүгүнкү күндө азаюусу барган сайын көбөйүп, барган сайын көп неме кылып атабыз да. Канча мына дарыларды деле ичип атат, баттарды ичишет, неме болуп атат, бирок эч неме статистика азайып берет. Жылдан жылга зобтун немеси көбөйүп атат. Бир жагынан экология бузулгандыгынан, экинчи жагынан чындыгында питанияларыбыз химия болуп аткандыгынан, химический болгонунан. Анан чисто чындыгы органикалык йодду природадан же немеден ала албаганыбыздан ушу тоолуу мамлекеттерде аябай көп кездешип атат. Практикасы основной биринчиден эле йодотерапия кылат. Эми бүгүнкү күндө мына Сибирский здоровьяда йод бар. Анан дагы ушул жерде бул минералдарды бергенде сөзсүз түрдө именно селен деген минерал менен именно йод
Selen менен йод. Selensiz йодтун сиңимдүүлүгү жакшы болбойт экен да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө селен менен йод кошо берилиш керек. Американский bir firmada yoda selen деген рекламалашат болчу. Илгери бар эле алар ошо бизде йодубуз не билен менен деп макташат. Ал маркасын сибирский здоровьяда селен менен йод деп жазбаган, бирок составында 100% селен бар да. Элге айтып атканда ушул нерсени кошо түшүнүрсөңүздөр жакшы болот да. Мен мурун кумалда ошо американский врачтар менен, бир-эки врачтар менен, эндокринологдор менен эме алганда, ошолор аябай неме алышкан, селен менен йода селен ушундай эффект берет деп. Сибирский здоровьяда составында да кутта ошо американский немеде селен менен йод бар. Бул деген без өтө туура неме кылынган, йоддун өзүнүн составындагы селен. Эгерде ушуга кошумча отдельный дагы селен коштуруп бере турган болсоңуздар, бул дагы өтө сонун эффектив болот. Профилактика, эндемический зооптун бардык түрүнө, степендин бардык түрүнө селен менен йодду берсеңиздер болот. Минерализация кылыш үчүн. Эми уже гипотироз калды, же болбосо токсический зоб болуп аткан маалда уже биз йодотерапиялар кылбайбыз, гипотирозду да уже кылбайбыз, уже гормонотерапия кылабыз. Сөзсүз түрдө анда специалистке көрсөтүшүңүздөр керек. Бирок ушулардын профилактикасы, же болбосо ушуларга леченияга кошумча ошо эле селен менен магний деген минерал сиздерде бар, сибирский здоровьяда. Экөөнү сөзсүз түрдө ошого бериш керек. Булар как профилактический катары неме болот. Анан кийин сосуддарды тазалаш үчүн албетте омега-3 кошулат. Кошумча берсеңиздер болот. Сибирский здоровьяда бул омега-3 независимо токсический зоб болот, ошол эле гипотиреоз болот, гипертиреоз болот, ошол эле узловой зоб болот, кандай зоб болсо дагы омега-3 берсеңиздер болот. Бунун эч кандай немеси жок. Бул ошол же кананды айлантып бергенге, кан тамыры кеңейтип бергенге, кан айланып жакшыртканга жардам берет. Ал эми витаминдерден. Бул жерде витаминдер да сөзсүз роль ойнойт. Витамин дегенде мындай болот. Узловой зобтордо биз ысыкка чыкканга, анын оң келип витамин терапия, айрыкча Б тобунда витаминдерди биз запрет этебиз. Кайра чоңойтот депчи. Ысыкка чыккан сайын да чоңоет, анан кийин бул өсмө болуп атпайбы, өзүнчө өсүп аткан узловой зобторго витамин терапия категорически берилбейт. Айрыкча Б тобунда витамин комплекси. Ал эми онкологическийлерге да өскөндөргө да кандай деген образование, кандай неме болот, сөзсүз түрдө А, Е, С витамин. 3 витамин сөзсүз түрдө берилет. Өтө тяжелый онкологический оору болотса дагы, метастаз болуп аткан болсо дагы именно А, Е, С витамин берсе болот. Даже витамин Сны биз неме внутренне саябыз. А, Е, С витамин. Ал эми Б тобунда витаминдерди бергенге болбойт. Узловой зобтор чындыгында себеби бул деле образование, өзүнчө образование болуп атканда биз аны Б тобунда витаминин кайра багып коет экенбиз, чоңойтуп алат экенбиз. Ошон үчүн А, Е, С витамин берсеңиздер болот. Бул дейин дегеним, именно сибирский здоровьяда новамин деген дары бар. Новамин деген. Именно новаминдин составы А, Е, С витамин. Основной А, Е, С витамин бул сильнейший антиоксидант. Ошол эле аптекада деле ошо витамин, аптекада деле ошо Е витамин, аптекада да ошо С витамин бар, 5-10 сомдон. Болгону бул жерде органический, анан химический жолдон алынган, анан дозасын салыштырыш керек, сиңимдүүлүгүн салыштырыш керек. Эмне үчүн биз анда ошо аптекадагы 5-10 сомдук эле ошол эле А, Е, С витамин берсек резкий неме болбойт. Ал эми мындай минеральный дозасы жакшы А, Е, С витамин берсек улучшение болот. Ошон үчүн бул натуральный алынган эмеден именно сиздерде ошо новамин бар. Ошол новамин сильнейший антиоксидант болгондон өсмөлөр ошо узловой зобторго дагы, гипертиреозго дагы, гипотиреозго дагы, эндемический зобтордун дагы бардык түрүнө колдонсо болот. Колдонсо болот, өтө жакшы действие берет. Витаминдерден только ошо А, Е, С витамин. Сөзсүз түрдө ошону гана бериш керек. Ал эми общий комплексный витаминдерди эндемический зобторго уже узловой жок, смешанный зоб эмес, узловой зоб эмес,
жоксо диффузный токсический эмес болуп аткан зопторго жөнөкөй эле эндемикалык зоп ошо йод жетишсиз болуп атканда калкан безин өзү чоңоюп аткан зоп болуп атса биз аларга витамин комплекс берсек болот. Ошо ритм здоровья бар, силерде баягы мегавитамин деген бар, аны ичсе болот. Аны эч кандай зоптор, эндемический зопторго витаминдердин зыяны болбойт, кайра пайдасы болот. Анан кийин бул витаминдер жөнүндө айттык. Кийинкиси аминокислоталар. Ушул мен когда-то Сибирское здоровьеда 2009-жылы регистрация болуп киргенде, 2010-жылдар аябай активный болуп, ошо 2012-жылдарга чейин активный болуп атканда бир-эки башка бир аптекада сатылган, жоксо спортивный магазинде сатылган бир-эки продукциялар көрүп, жалаң аминокислоталар экен. Анан кийин Американда бир Коралловый клуб деген фирмасында да ошо аминокислоталар сатат экен. Ошолар көрүп, аябай суктанган эмде ушу Сибирское здоровьега дагы ушул нерсе болор экен, бир күн келип ушу аминокислоталар ушу болуп калат экен деген дейт элем да. Эми ал жылдан бери көп өттү, мына азыр ушу чындыгында болду. Мына сиздерде азыр аминокислоталар аябай келди. Ушунун ичинде эң көп бизде белок основной аминокислотадан турат. Бардык органга, хоть онкологический, хоть доброкачественное образование болот, кандай оору болот, кандай нерсе болсо дагы, сөзсүз түрдө адамга биринчи очередь иммунный системага дагы, общий организм поддерживать эткенге дагы бул аминокислота керек да. Аминокислота керек. Биз ошо өтө тяжелый болуп өлүп аткан больнойго дагы, реанимацияда жаткан, постоперационный болуп аткан больнойго дагы биз биринчи очередь ошонун өмүрүн сактап калыш үчүн ошого белок куябыз. Ошо бир саябаттан обычный инфизол куюп калабыз, селемин дегендер бар куюп калабыз. Состав жалаң ушу аминокислоталар. Бир флаконуна азыр 1000 сомдой болуп калды. Бир сайышыбыз. Андан да көп аминокислоталар саябыз. Белоктордон альбумин куябыз, мисалы үчүн белоктон безбелковый болуп аткан печенье. Ушул аминокислоталар азыр Сибирское здоровьеда бир кыйла эң адамга керектүү аминокислоталар бар да. Азыр ушуну кеңири колдонсоңуздар болот. Мисалы үчүн L-аргинин бул не только спортивный немеге эмес, бул ушул L-аргининди бардык оору, онкологический ооруларга, именно муну азыркы зоп жөнүндө сөз кетип, зоптун бардык түрүнө кандай деген зоп болсун, ошого профилактика катары аргин кошуп бере турган болсоңуздар өтө сонун эффект берет. Любой лечение кылып атканыңыздар ошо леченияны усиливать эткенге, андан сырткары иммунитеттин өзүн активдештиргенге, ошол оору менен күрөшүп аткан, хоть инфекционный оору болсо дагы, аргининдин бул организмге ролу өтө чоң болот. Ушул сиздерде азыр аргинин бар, ушуну кеңири колдонсоңуздар болот. Андан сырткары энергия берип, ошол эле кан айланып жакшыртканга, основной организмге карнитин, L-карнитин деген да бар. Буну да кеңири колдонсоңуздар болот. Андан сырткары ушу аминокислоталардын азыр эми Сибирскийде барбы жокпу, берки аминокислоталар билбейм. Мына азыр аргин менен карнитин барлыгын билем. L-лизин деген аминокислота бар тоже. Может, но биздеги ошо Сибирское здоровьедагы неврологический дарылардын составында болушу мүмкүн. Эң керектүү аминокислоталардын бири L-глицин. 5-10 сомдук глицин барыңыздар билесиздер, аптекада сатат. Бул дагы аминокислота болуп эсептелет. L-глицин деген аминокислота. Андан сырткары, анан дагы бир аминокислота L-тирозин. Мен азыр айтып атканым L-аргинин, L-карнитин, L-лизин, L-глицин, L-тирозин деген ушу 5 аминокислота зоптун бардык түрүнө кеңири колдонсок болот. Кандай деген зоп болсо, кандай деген неме болсо, вот L-аргинин да. Так, бул L-аргинин, анан мына L-карнитин, спортивный питаниеде. Ошол изучать этейин деп алып келдим эле, прям круто. Сонун берсек болот экен да, значит, да, но L-карнитин. L-карнитин болсо, L-аргинин. Ушул экөөнүн эми медицинада спортивный питаниялар аралашканы да бар, анан аралаштырып инъекциялар да бар, ушуларды аралаштырганчы неме уколдор да бар да, бирок акчасы аябай кымбат болот чындыгында. Анан ал жерде дагы өтө показаниялар жакшы айтылган. Америкада, Европада бул именно L-карнитин менен L-аргининге өтө басым жасалат да, бардык ооруларга. Бардык ооруларга. Но аргининде айрыкча эч коркпостон бардык ооруларга аллергический реакциясы болбосо эле берсе болот. Эч кандай коркпосо болот. Даже миомаларга, женский ооруларда.
гинекологик спорлардын бардык түрүнө, урологик спорлардын бардык түрүнө, бесплодныйларга, тукумсуздуулар сөзсүз түрдө аргинин бериш керек. Боор органдарга сөзсүз түрдө бериш керек. Бул эң бирден бир бизге важнейший аминокислоталардын бири болот. Ошон үчүн ушул нерсени өтө пайдалансаңыздар болот. Азыр тем более дозасы да жакшы экен. Мен өзүбүз да колдонуп көрдүк, жакын эле алып көрдүм. Ушул нерседен бардык орга лечение катары, айрыкча зобторго да колдонсоңуздар болот. Мен айткан ушу 5 аминокислота, ошо L-тирозин, L-глицин, L-лизин, анан L-карнитин, L-аргинин. Ушу 5 аминокислота основной зоб, щитовидный железа, ошо калкан безинин ооруларына аминокислоталардын ичинен биринчи керектүү нерселер ушулар болот. Бул айткандарым как профилактический, анан алдын алганга же болбосо уже эндемический зобтор башталган маалда колдоно турган нерселер. Ал эми лечениясы боюнча, лечение боюнча. Мисалы үчүн 3-чү степенде же 2-чи степенде эндемический зоб, гиперплазия щитовидной железы деп диагноз коюлду. Гормондор баарды тапшырды, норма деле чыгып атат, бирок калкан без чоңойгон, тахикардия, чач түшүп аткан, баш ооруп аткан, слабый болуп аткан, кожасы кургап аткан, ушундай жалыптар бар, жүрөгү ойноп аткан, ушундай жалыптар бар. Сиздер уже лечение, ал эндокринологко барса дагы, неме барса да сөзсүз биринчи очередде ага йодотерапия жазат. Сибирский здоровьеда именно мына азыр биз айткандай йод бар. Лечение катары күнүнө 1 капсуладан 2 маалдан 6 айга чейин отургузасыздар. Селенди сөзсүз түрдө коштуруп, отдельный дагы селен 1 капсуладан 2 маалдан 6 айга чейин отургузасыздар. Бул чындыгында 6 ай бою үзбөстөн, бул сөзсүз түрдө ооруп калып, же сөзсүз түрдө беспокоить этип, же сөзсүз түрдө бир нерсе болуш эмес. 6 ай бою ичирип, 6 ай бою неме алсаңыздар, эндемический зобтун 3-чү степенге чейинки эндемический зобтун бардыгын лечение дарыласаңыздар болот. Это туура нерсе, туура берген нерсе болот. Анан ушуларга эле коштуруп витаминдик терапия кылсаңыздар болот. Ошол эле ритм здоровьяны кошуп берсеңиздер болот. Ал эми жүрөк ойноп аткан болсо, же баштары ошо мисалы үчүн кожасы кургап аткан болсо, бул жерде дагы А, Е витамини кожага жетишсиздиги кетип аткан болот. Отдельный А витаминин дагы же болсо Е витаминин да берсеңиздер болот, өзүңүздөрдө бар. Или новаминди как профилактический катары берсеңиздер болот. Профилактический катары леченияга мен опытымда көп жылдан бери мен только профилактикага 4 капсуладан гана берем күнүнө. 4 капсуладан берем, это профилактика. Кожный ооруларга дагы, кожасы кургап аткан ушундай зобтон, диабеттерден, ушундай сухость болуп аткандарга дагы ушундай берем, өтө жакшы действие берет. Бул эндемический зобтун лечениясына кете турган нерселер. Албетте ал жерден баш ооруса неврологический программаны койсо болот, эми башка нерселер да койсо болот, но основной лечениясына сөзсүз түрдө селен, йод, анан как витаминдик терапия кылса болот. Уже гормон тапшырды, тиротропный гормон повышенный чыкты, гипотиреоз деген диагноз коюлду. Гипотиреоз дегенде уже гормондун өзүнүн эутроидный гормон жетишсиздигинен калкан без фиброзный болуп туруп, кичинерип кетип аткан деген диагноз. Бул вообще кичинерип кетип аткан деген диагноз. Бунда уже кадимкиде отечный болуп ишип, обмен веществ бузулуп организмде, нервтер кетет, чач түшө баштайт, сөөктөр ооруй баштайт,